Кутмандуу кечиңиздер менен ынтымактын берүүлөрүн түз эфирдеги кабарлар маалымат программасы улантат. Студияда мен Ажина Досумбетова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндүн негизги темалары менен таанышабыңыздар. Уңгар тогу Өзбекстандын 2 тик учагы конду. Кыргызстандын чек ара кызматы ал учактар жеке курамды алмаштыруу үчүн келгенин бышыктады. Кыргызстан Өзбекстан чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу Жарандык көзөмөл комитети кыргыз өкмөтүн так маалымат берүүгө чакырды. 1 сентябрдан тарта паспорттун баасы көтөрүлдү. Дароо экесиге кымбатташы эмнеден улам келип чыкты? Бүгүнкү чыгарылышыбыздан көрүңүз. Бүгүн Кыргызстанда автоунаа салыгын жыйынуу өнөктүгү аяктады. Эми карызын төлөгөндөр айып пулга жыгылат. Ошто 18 сотик жер талашка түштү. 2 ай өкмөткө чектеш жер кимисине тиешелүү. Бүгүн эртең менен Уңгар тогу Өзбекстандын 2 тик учагы конгон. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү тургун Мейманалы Бабаназаров билдирди. Ал 10 мүнөттөн кийин экинчи вертолет конуп, кайра учуп кеткенин видеого тартып алган. Маалыматка караганда, биринчи вертолет Уңгар тоодо калган. Ошол эле маалда тоонун айланасында жашаган жергиликтүү тургундар коңшу мамлекеттин вертолеттору бир нече жолу аймакты айланып, учуп кайра кеткенин айтышууда. Көп өтпөй эле Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Уңгар тогу Өзбекстандын Ми-8 үлгүсүндөгү 2 тик учагы конгонун бышыктады. Мекеменин тараткан билдирүүсүндө коңшу мамлекеттин тик учактары өзбек милиция кызматкерлеринин жеке курамын алмаштырып жана канистрлерде таза суу алып келгенин айтышты. Маалыматка караганда, учурда Уңгар тоодогу Өзбекстандын күчтөрүнүн саны 15-20 чамалуу. Кыргызстандык чек арачыларда аталган аймакта аскердик күчтөрдү бекемдеген, Уңгар тоодогу телемунарада иштеген 4 кыргызстандык жаран дале Өзбекстанда кармалып турат. Ушул эле теманы улай Кыргызстандагы Жарандык көзөмөл комитети президент, премьер-министр, жогорку кеңеш депутаттарына кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу комитеттин координатору Динара Ашурахунова журналисттерге билдирди. Анда кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу чатакты ырбатпоого чакырык ташталган. Бул окуяларды чоң чырларга айландырбоо үчүн өкмөт жарандардын өз алдынча аракеттерин токтотушу керектиги, жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгы белгиленген. Бүгүн 15:00 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 640-650 чакырымдарында жер көчкү жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча, Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Катта Талдык айыл аймагынын Жаңы Турмуш айылында катталган. Натыйжада Бишкек-Ош унаа жолунун бир каттамы жабылып калды. Жабыркагандар жок, тазалоо иштерине Өзгөн райондук жол тейлөө ишканасынан бир жүктөгүч жөнөтүлгөн. 1 сентябрдан тарта паспорттун баасы көтөрүлдү. Мамлекеттик каттоо кызматынан маалымдашкандай, ички паспортторду алуу же алмаштыруу 460 сом, ал эми жалпы жарандык паспорттун баасы 750 сомго чыкты. Жоголуп кеткен паспорттун ордуна жаңылоодо ички паспорттун баасы 530 сом, ал эми жалпы жарандык паспорт 860 сомдон турат. 1 сентябрга чейин ички паспорт алуу үчүн 165 сом, жалпы жарандык паспорт үчүн 454 сом алынчу. Мамлекеттик каттоо кызматы паспорт бааларынын кымбатташына эсептердин баарын улуттук валютага которуу негиз бергенин маалымдоду. Акыркы 10 жылдан бери кызмат акылары евро менен бааланып келген. Эсептер улуттук валютага өткөрүлгөн соң ортодогу айырманын эсебинен баалар кымбаттаган. Бүгүн Кыргызстанда унаа салыгын жыйынуу өнөктүгү аяктады. Ош шаарында салыктын бул түрүн төгүү болжолду 80%га аткарылды. Эми карызын төлөгөндөр шаардык салык кызматы тарабынан берилген атайын чаптамаларды унаалардын маңдайкы терезесине жабыштырышы керек. Жок унаалар патрулдук
милиция кызматы жана салык адистери тарабынан токтотулуп, айыппулга жыгылышат. Темага кененирээк кабарчыбыз Бегимай Асанова токтолот. Унаа салыгын төлөө мөөнөтүнүн соңку күнүндө кезек күтүп карызын төлөгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Ал учурда шаардык салык кызматынын кеңсесине толгон эл атайын чаптамаларды алып жатышты. Эми ал жабыштыргычтарды унааларынын маңдайындагы терезесине жайгаштыруусу зарыл. Буйрукту аткарбаган унаа ээлери 2000 сомго айыпка жыгылат. Андан сырткары налогун төлөйт. Эми мынакей азыр сурок бүткөндөн кийин биз мамлекеттик ГАИ кызматкерлеринин бирдикте план работабыз бар. Иш-чаралар түзүлгөн. Ошолор менен чогуу бирдикте иштейбиз. Ошол жерде жолдон кармалып, акт түзүлөт. Акт түзүлүп келип штраф салынып, андан штраф салынгандан кийин налогун төлөйт, штрафын да төлөйт. Сейтек Сираждинов унаасынын 1 жылдык салыгын төлөп, бүгүн атайын чаптама алууга үлгүрдү. Эми карызынын жоктугу тууралуу белги анын айдоочулук кызматына тоскоолдук жаратпайт. Бүгүн тиги терминалга барып туруп, ушул автоунаама караштуу салыгын төлөп, андан кийин келип туруп могу жерде каттоодон былтыр эле өткөн элем. Ошол дагы кайтадан расчетторду жазып, андан кийин могу кезекте туруп, ошол төлөп чыгып атам азыр. Могу чаптап алдым азыр. Алдын ала маалыматтарга ылайык шаарда жалпы 6200гө жакын салык төлөөчү унаалар катталган. Алардын дээрлик 80% карызын төлөдү. Калгандары эми 2000 сомдон айыпка жыгылат. Мөөнөт бүткөн соң жол кайгул милициясы менен салык кызматы биргеликте атайын рейдке чыгышат. Анда атайын белгилери жок унаалар токтотулат. Эгерде чаптамасы жок болсо, айдоочулардын биз токтотуп, ушул айыппул төлөтүшкө акыбыз бар, протокол түзүлөт, 5 сом айыппул төлөшөт. Мындан ары салык кызматы карыз жыйноону кошумча кайгул милицияга өткөрдү. Тагыраак айтканда аталган кызмат жол кыймылын тескегенче унаа салыгын өндүрүшөт. Эми туура эмес, балким бул жерде баягы башка мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдын негизинде иш жүргүзүлүп аткандыр. Может, алардын кызмат акысы болгондур. Бул өзүнчө башка маселе. Бирок жалпылап айтканда ал туура эмес деп эсептейбиз. Эске салсак, жыл башынан бери былтыркыга салыштырмалуу 10 миллиард сомдон ашык салык чогултулган. Бул республикалык масштабтагы салыктын жыйналышы. Ал эми Ош шаарында канча каражат чогулгандыгы боюнча так маалымат алдыңкы күндөрү белгилүү болот. Бегимай Асанова, Шахрук Иминжанов, Ынтымак. Темага улай мамлекеттик салык кызматы жарым жылда 31 миллиард сомдон ашык салык чогулткан. Бул жылдагы салыштырмалуу 2 эсеге көп. Калган бөлүгү жыл жыйынтыгында жарыяланат. Бирок көрсөткүч жалпы салыктын түрү боюнча чыгарылган. 6 ай ичинде жыйналган салыктардын өлчөмү төмөнкү графикада жайгаштырылган. 2016 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик салык кызматы тарабынан 31 миллиард 63 миң 11 миллион сом суммасында салыктар жана төлөмдөр чогултулду. 2015 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктардын келип түшүүсү 8 миллиард 961 миң бүтүн 4 миллион сомго же 40,5%га жогорулаган. Июнь айында 5 миллиард 923 бүтүн 8 миллион сом суммасында салыктар жана төлөмдөр чогултулду. Белгиленген план 12,4%га же 652,5 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. Былтыркы жылдын июнь айына салыштырмалуу салыктардын келип түшүүсү 2 миллиард 204,2 миллион сомго же 59,3%га жогорулаган. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ишкерлерге жеңилдетилген насыя берүүдө. Фонд 2014 жылдан бери орто жана чакан бизнес ээлерине колдоо көрсөтүп келет. Мындай долбоор эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташууну кеңейтүү максатында ишке ашырылууда. Фонд кайсы тармактарды каржылайт жана акчаны кандай шарттар менен берет? Кезектеги материал. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду орто жана чакан бизнестерди колдоону жакшыртуу максатында банктар менен иштешүүнү жолго кое баштады. Азыркы тапта мамлекеттик 2 банктан сырткары 7 жеке менчик банктар менен иштешсе, дагы 3-өөнү кошуу мерченделип жатат. Бул үчүн кылынып атат. Элге шарт түзүп берүү. Банктардан саны көбүрөөк болсо, анын элдин шарты да көбүрөөк болот да. Ар кайсы аймакка жараша, ар кайсы шартына жараша
бирөөгө жагат экен бул банк, бирөөгө экинчи банк жагат экен, ошо шарттары кеңирээк болсун деген максатта ошондой кеңейтип атабыз. Учурда фондко өлкө боюнча 411 долбоор катталса, алардын 400-ü жеңилдетилген насыя алышты. Жалпы кору 118 миллион долларды түзгөн мекеме чакан жана орто бизнес ээлерине жеңилдетилген насыя берүүдө. Бирок айрым ишкерлер насыя алуу үчүн тоскоолдуктар жараларын айтышат. Кыргызстанда азыркы убакта ишкерлер өзүнүн бизнес пландарын даярдашып, банктардын условиясы менен ала алышпай калып атат. Бул кредиттичи. Булар башка банктерге караганда буларда азыр үстөмдүк пайызы жеңил. Жеңилдетилген насыянын үстөк пайызы АКШ доллары менен 5, сом менен 12% түзөт. Орто жана чакан бизнес ээлери 5 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөт менен алышат. Адистердин айтымында насыя алууда тоскоолдуктар деле жок. Болгону ишкер бизнес план түзүп, бюджетин аныктап алуусу гана кажет. Бербей коюшту, банктар отказать этти деген бүт маалыматтар атайын ушул жака келип, компанияңарды айтып, качан регистрационный номер, когда было принято этот документ, почему не рассмотрим, какие банки, айтып берсеңиз, ар бир маселени биз отдельно карап чыгабыз. Каржылоо тармактарына жеңил өнөр жайы, айыл чарбасы, машина куруу жана электроника кирет. Бул багыттар боюнча ишкердик жүргүзгөн бизнесмендер жеңилдетилген насыя алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алмаш Бараталиева, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Оштогу Төлөйкөн менен Жапалак айыл өкмөтүнө чектеш 18 сотық жер талашка түштү. Сөз болуп жаткан жер тилкесин мындан 10 жыл мурун Жапалактагы 3 жаран токтомдун негизинде менчиктештирип алышкан. Бирок көп өтпөй Төлөйкөн айыл өкмөтү ал жерди көрктөндүрүү үчүн сатып жибергендиги аныкталган. Талашка түшкөн жер тилкесинин айланасындагы көйгөй тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Төлөйкөн айыл аймагын жер адиси жеке менчиктеги жер тилкелерин жасалма документ туурлап, башка жарандарга сатып жиберген. Муну бүгүн журналисттерге жапалактыктар маалымат жыйында билдиришти. Алардын айтымдарында мыйзамсыз сатылды деген жер тилкесинин жалпы аянты 18 сотық. Биз ÖSRС'ден, айыл өкмөттөн, архитектурадан чакырганыбызда дагы жер ушулардыкы деп кетип калды. Биздин токтом туура ушулардыкы деп биздикин айтып кеткенден кийин деле кайра барып ушуларга ыйгарып коюшту. 18 сотық жердин ичинен 600 шарчы метр жерди Талайбек Тешебаев Жапалак айыл өкмөтүнүн токтомунун негизинде бир тууган эжеси экөөнүн менчигине өткөрүп алышкан. Ал эми жерге тиешелүү документтерди 2009-жылы алгандыгын айтат. Антке менен жер тилкесин Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жер адиси 2012-жылы башка жарандарга сатып жибергендигин айтып арызданды. Аукцион өткөрдүм дейт, аукционда эч кандай аукцион документтери жок. Сатып жиберген каяктан билип атасыздар? Саткан себеби Кара Суу райондук прокуратурага бардык. Барганыбызда ал жерден териштиргенде эч кандай документ чыкпады, аукцион өткөргөндүгүн. Районунун тургуну айтпуу, Жолдошбаев айтпууга сатыптыр, аукцион өткөрүп. Эки ара жолдо турган каарманыбыз жердин документтерин далил катары көрсөттү. Ал 10 жылдан бери жердин аянтына карап, айына 1800 сомдон мамлекетке салык төлөп келгендигин да кошумчалайт. 2012-ге чейинкиси налогун төлөйт экен, 2012-ден пенсияга чыккан үчтү налог төлөбөйт экен жер акысынчы. Эми ушул бойдон калып кетебизби? Энетибиз кайда кетет? 600 шарчы метр жерге Талайбек Тешебаев бактарақ тигип, ашча шагыл таштан тазалап чыккан. Мындан сырткары анын бул жерди иштетип жатканын көргөн коңшу колоңдор да колдоп, 60 адам макулдугун берген. Алар таштак жер жашылданып, көрк берип калганына ыраазы. Мынады көчөттөрдү алып келип эткенде эми келип алгандан кийин башка бирөө кожоюн болсо, кимдин болсо жаны чыгат да, туурабы? Эшигин астындакын эч ким бербейт, бергиси келбейт. Бул вообще өздөрүн эптеп аткан балдар. Бирөөнүн жерин же бирөөнүн жерин басып алган жери жок. Өздөрү менет менен кылып отурат. Туура эмес ошо, мындай бул ойлонуш керек да. Ошол биздекени ойлонбой туруп иш кылган, ошо мен экинчи жолу келип атам мен ар бир чогулушуна катышып. Туура эмес ушу кылгандарычы. Ал эми Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жер адисинин маалыматында 18 сотық жер 2007-жылы Төлөйкөндүн карамагына өткөрүлүп берилген. Мындан улам башка жарандарга жер тилкеси көрктөндүрүү максатында пайдаланууга берилгендиги ырас. Бирок жасалма документ аркылуу жерлерди мыйзамсыз сатып жатат дегенде жөн гана каралоо деп кабыл алды. Токтомду Жапалак айыл өкмөтү чыгарыптыр. Госактыны шаардык госрегистр кылыптыр. Өткөндө разбор болгондо шаардын архитектурасы кошо барган. Шаардын архитектурасында азыр ошол турган жер турак жай орду эмес да. Турак жай ордунан гана чыгат токтомдор, турак жай ордунан госак берилет турак жай куруш үчүн. Ал жер турак жайга кен план даярдалбаган жер ал. Жер маселесинен түйшөлүп келе жаткан жарандарына Жапалак айыл өкмөтүнүн жетекчилери эч кандай жардам бере алышпайт. Алар бул чыр маселени иликтеп чыгуу үчүн атайын комиссиялык курам түзүү зарылдыгын баса белгилешти. Биз ал боюнча башка киришкен жокпуз, ошол
айлык менен токтом чыгарып берилгендигин ошол жердегилер деле билет келе бардык эле. Анан бирок аукциондо ошол башка жакты эле бир тургунга кандай кылып сатып беришкен да. Эми 18 сотық жердин айланасындағы чирди Кара Суу райондук прокуратурасы иликтеп чыгат. Ал эми калган тургундарда Төлөкөн айыл аймагын жер адиси тилкелерди мыйзамсыз сатып жибериши мүмкүн деп чочулап жүрүшөт. Нуржамал Баргыбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Жерин алдырдым деген жарандар өкмөткө жана жогорку кеңешке кайрыла турган болушуда, ал ортодо соттун адилеттүү чечимин да күтүп турушат. Темага тактоо киргизүү үчүн кабарчыбызга кошумча суроо узатам. Нуржамал, айта кетсеңиз, эгерде соттун чечими менен 18 сотук жер жапалактыктардан алынса, алар өздөрүнүн айыл өкмөтүнөн жер тилке алууга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Жапалак айыл өкмөтү боюнча жалпы 10.600 гектар жер бар, анын 400 гектары таштак жер. Жер адистер таштак жерди калыбына келтирүү боюнча демилгелер көтөрүлүп жаткандыгын айтышты. Бул кадамдар ишке ашса, жарандарга жер берүү маселесине мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мындан сырткары жер адистери жер маселеси боюнча жарандарды шаардык мэрияга арыз жазса болорун эскертишти. Айдина. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов көз жумганы кабарланды. Ал ортодо Казакстандын ажоосу Нурсултан Назарбаев Каримовго топурак салуу үчүн Өзбекстанга келери да айтылды. Асел, айтсаңыз, Ислам Каримов каза болду деген маалыматты Өзбекстан расмий жарыяладыбы? Бул боюнча өлкөнүн министрлер кабинетинде эмне деп жатышат? Азырынча Ислам Каримовдун көз жумганы боюнча расмий ачыкталып элек. Бирок бүгүн эртең менен Каримовдун абалы начарлаганын өлкөнүн министрлер кабинети маалымдаган. Алдыда бир нече күндөн бери коомчулукта талкуу жаратып келген Өзбекстан президентинин өлүмү тууралуу жана Пакистандагы террордук актылар боюнча кененирээк тааныша аласыздар. Студияда мен Асель Бусурманкулова, саламатсыздарбы? Агенттиги 3 дипломатиялык булакка шилтеме берип, Өзбекстан президенти Ислам Каримов түйүнө салгандыгын жазып чыкты. Буга чейин анын абалы кескин начарлап кеткени жарыяланган эле. Ошондой эле Самаркандда шашылыш түрдө шаарды тазалоо иштери башталганы маалым болгон. Мындан улам айрым маалымат булактарында Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына даярдык көрүлүп жатышы мүмкүн деген божомолдор тарады. Ажоонун өлгөнү тууралуу имиштердин тараганына бир нече күн болгону менен маалымат расмий ырастала элек. Айрым булактарда жазылгандай, учурда Самаркандтагы көрүстөнгө жүк ташуучу унаалар курулуш материалдарын ташууда. Белгилей кетсек, ал жерге өлкө башчынын апасы менен 2 агасы коюлган. Пакистандын Мардан шаарындагы сот имаратынын алдында теракт катталды. Кыргызстан 12 киши мерт болуп, 30дан ашууну жаракат алган айтылууда. Тартип сакчыларынын айтуусунда жанкечти өзүн жардырардан мурда анын короосуна граната ыргыткан. Андан соң имараттын айланасына кирип барып өзүн жардырган. Буга чейин Пешевер провинциясынын аймагында теракт жасоого камынган 4 террорчу полиция тарабынан жок кылынган эле. Учурда жардыруу ким тарабынан уюштурулганы такталууда. Бийлик өкүлдөрү теракттын башында Ислам мамлекети согушкерлер уюму турушу мүмкүн деп болжолдоодо. Себеби мындан бир аз мурдараак аталган уюмдун 300дөн ашуун мүчөлөрү кармалган эле. Евро биримдик Кытай мамлекетинин экономикасына сын пикирин билдирди. Жарыяланган докладда Пекиндин чет элдик инвестицияга байланышкан жана экономикага реформасына карата бир топ эскертүүлөр көрсөтүлгөн. Евро биримдиктин Кытайдагы соода палатасы 3 жыл мурда макулдашылган келишим ишке ашпай жатканын эскертүүдө. Евро биримдиктин Кытайдагы соода палатасы Кытайдагы Европа бизнеси деген аталышта докладын жарыялады. Анда Пекинди чет элдик инвесторлорго рынокко чыгууга чакырган. Ошондой эле Кытайдагы экономикалык реформа процесси өтө жай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Евро биримдиктин соода палатасы мындай билдирүүсүн 4-5 сентябрда Кытайда өтүүчү чоң жыйырмалык саммитке карата жасады. Реформа процесси токтоп калган деп ойлойбуз. Так аткарылган жок. Мындан 3 жыл мурда макулдашылган келишимдерди дагы бир ирет карап чыкпайлыбы?
Баарын эстесек жакшы болмок. Август айында Австралия Кытай инвесторлору тарабынан сунушталган чоң көлөмдөгү электрлик байланыш операторун сатып алуу келишимин жокко чыгарды. Ал жалпысынан 7,7 миллиард долларга бааланып жаткан. Ошол эле убакта Британияда Кытай инвестициялык долбоорлор токтотулду. Бул окуяларга Пекин протекционизм деп баа берди. Тагыраак айтканда, аталган мамлекеттер өздөрүнүн ички Однако в западных деловых өнөр кругах отмечают, что ограничения, с которыми сталкиваются иностранные компании в Китае, зачастую намного строже, чем те, которые встают перед китайскими компаниями за рубежом. Власти КНР к 2025 году планируют только наращивать долю отечественного компонента во многих секторах экономики. Жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүүнү пландап жатат. Ал эми Евро биримдиктин Кытайдагы соода палатасы тарабынан айтылган сынга өлкөнүн тышкы иштер министри бизде чет элдик инвестициялык климат жогорку деңгээлде деп жооп кайтарды. Испанияда жыл сайын өтүүчү томат фестивали өтүп жатат. Ага 150 тонна помидор алып келинген. Ошондой эле 20 миңдей адам катышып жатат. Алардын көпчүлүгү чет өлкөлүк туристтер. Фестивалда катышуучулар бири-бирин помидорлор менен уруп, кадимки томат согушун пайда кылышат. Уюштуруучулар мындан эч ким жарата албашын, коркунучсуз экенин кошумчалашат. Испаниянын Буньол шаарынын көчөлөрү жыл сайын ушул маалда томат ширесине боелот. Томат фестивалына бул ирет 150 тонна помидор алып келинип, ага 20 миңдей адам катышууда. Помидор согушу өтө коркунучтуу көрүнгөнү менен анда жабыркагандар болбойт. Уюштуруучулар фестивалга алынган томаттардын баары эзилген. Жумшак болгону менен башка катуу тиерин жашырышкан жок. Бул франциялык катышуучуга фестиваль жакты. Бирок ал кийинкиде кайтып келбээрин айтат. Помидорлор бетиңе же башыңа тийсе абдан катуу ооруйт экен. Бирок мындай фестиваль башка өлкөлөрдө өткөрүлбөйт. Ал эми кээ бирлери акырына чейин согушууну чечишкен. Мен бул фестивалга биринчи ирет катышып жатамын. Мага аябай жакты. Акырына чейин согушамын. Томат фестивали биринчи жолу 1945-жылы пайда болгон. Анда бир айылдын жашоочулары уруша кетишип, помидорлор менен бирин-бири уруп киришет. Ошентип кокусунан томат согушу пайда болгон. Бирок 50-жылдары Франко режиминде бул майрамды белгилөөгө тыюу салынган. Кийинчерээк туристтердин кызыгуусу менен кайра жанданып, ага 45-50 миң киши катышып жүргөн. Андан соң бийлик катышуучулардын санына чектөө киргизип койду. Азыр эми фестивалга билет менен киргизилет. Жергиликтүү тургундардан 5 миң киши гана бекер катыша алат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк жаңылыктар менен таныш болдуңуздар. Ал эми сөздү кайрадан негизги студияга узатам. Рахмат Асель, мен болсо кайрадан өлкөнүн жаңылыктарына кезек берем. Баткендин Зардал айылында балыкты кол менен кармашат. Балыкчыларга эч кандай кайырмак же болбосо атайын тор керектелбейт. Болгону кадимки кол каптарды кийип алып эле балык улай беришет экен. Бирок түнкүсүн гана кармоого болот. Өзгөчө ыкманы колдонгон балыкчылар менен биздин теле топтагы балык улаганы кошо чыгышкан. Сапарали Тилабердиев балык улоону мурда керектүү куралдар менен жүргүзсө, соңку 2 жылдан бери кайырмагы жок эле кол менен кармай баштаган. Түнкүсүн кол чыракты жарытып, суу боюн жээктеп кармай беришет экен. Май, июнь, күндүз айдын ичинде балык чыгат. Мына бул жерде турат. Көрдүңүзбү? Оппа. Мынакей. Бармайбыз. Балыкчылардын айтымдарында күндүз аларды кармап болбойт, киши жакындаганда эле көрүп калышабы айтор качып кетишет экен. Ал эми кечкисин адамды кол тийгизмейин сезбейт. Ананда балыктын сырты тайгак болгондуктан атайын кол каптарды кийип кармаган ыңгайлуу болот дешет балыкчылар. Эми үйрөнбөгөн адамга кыйын болот. Эми 1-2 суу Зардалдан бизге кошулуп түшкөндө жаңыда адамдар кармай албай кыйналган учурлар болгон. Биз дагы кыйналып жүрдүк. Перчатка кийбегенде азыр бул жак көрдү, колдон тайып чыгып кетет да мына жылма. Перчаткада тайпайт. Шайманы жок балык кармоону алгач Үсөн Мусаев баштаган.
Айтымында айылды жээктеп өткөн чоң суудагы балыктар кечкисин кичи сууларга чыгышат. Ал суу тунук болгондуктан балык оолоо жеңил. Бирок мынтип ар бир эле адам кармай албайт. Анын да өзүнчө жол жобосу бар. Балык кармап жүргөнүбүздө, эми үйрөнгөнүбүздө мана куйруктан кармап жүргөнбүз да. Мында ончо колго ыңгайлуу болбойт экен, балык колуңан чыгып кетет экен. Булар жан сактагысы келет да качып. Кийин оптубуз ашып мем болгондо мана кулак турбайбы? Колду аркадан алып келип мана турбайбы мана? Мана алака менен мана мемес турбай мана канаты үстүдөгү. Шуну басып мана менен. Мананы матып деп меме кылсаң мана ичиге кирет экен. Мындагы суудан балыктын маринка аталышындагы бир эле түрүн кезиктирүүгө мүмкүн. Салмагы 300 граммдан 1 килограммга чейин. Бул жердин абасы жана суусу таза болгондуктан балыктардын эти да башка аймактарга салыштырмалуу даамдуу болот экен. Камчыбек Ходжаев, Чыргал Абдижелел уулу, Ынтымак, Баткен. Эми кезек спорт жаңылыктарында Көкбөрү боюнча президент кубогу жыйынтыкталды. Мелдешке 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тандалып алынган мыкты оюнчулар гана катышкан жок. Жолубай айтсаңыз, өлкөнүн булуң бурчуңунан келип күч сынашкан командалардын кимиси жеңип алды? Ушул жылкы президент кубогун Талас командасы жеңип алды. 31 августта өткөн финал беттешинде Талас командасы Оштун Достук командасын 3-1 эсебинде утты. Эске салсак, ушуну менен Талас 3 жолу президент кубогун колго киргизди. Алар 2013 жана 2014 жылында жеңүүчү болгон эле. Ал эми өткөн жылы президент кубогун уткан Сары Өзөн 3-орун үчүн болгон беттеште Арашанды 2-1 эсебинде жеңип алды. Эске салсак, Көкбөрү боюнча президент кубогу 4-жолу өткөрүлүүдө. Мекендешибиз Антонино Шевченко тай бокста чемпиондук курун коргойт. Ал 34 жаштагы италиялык мушкер Паоло Капуччи менен беттешет. Беттеш бүгүн 2 сентябрда Америкада өткөрүлөт. Италиялык мушкер Паоло карьерасында 46 жолу рингке чыгып, 36 жолу утуп, 9 жолу беттешинде жеңилген. 31 жаштагы Антонино Шевченко ушул жылы 8 июл айында англиялык Анабел Геллини утуп, тай бокста дүйнө чемпиону аталган эле. Кыргызстан жана Филиппин курама командасынын жолдоштук беттешинде 2015 жылда дүйнөнүн эң мыкты калыстар тобу башкарат. 6 сентябрда Борборузда Дөлөн Өмүрзаков стадионунда өтүүчү оюнга өзбекстандык Равшан Эрматов, Жахангир Саидов, Абдухамидулла Расулов жана кыргызстандык Бахадыр Кочкоров калыстык кылат. Эске салсак, Равшан Эрматов баштаган топ FIFA тарабынан 2015 жылдын эң мыкты калыстары болуп табылган. Бразилиялык коргоочу Давид Луис ПСЖ командадан Челси командасына өттү. Жайкы трансфердин акыркы күнү 29 жаштагы коргоочу Челси менен түзгөн жаңы келишимде 37 миллион еврого бааланды. Ал эми 2004 жылы 7 августта ПСЖга 50 миллион еврого өткөн эле. Ал Челсиде 2011 жылдан 2014 жылга чейин 3 жыл ойноп, Англия чемпиону жана чемпиондор лигасын колго киргизген. Давид Луис ПСЖ командасы менен 2 жолу өлкө чемпиону, 2 рет Франция кубогун жана супер кубокту жеңип алган. Айта кетсек, жайкы трансферде Англия клубтары эң көп акча коротту. Бир аз мурун Манчестер Юнайтед командасынын баштап оюнчусу Фаглани Италиянын Ювентус командасынан 105 миллион еврого сатып алып, жайкы трансфердеги эң кымбат оюнчуга айланды. Ушул саатка алынган акыркы спорт жаңылыктары ушулар болду. Сөз сизде. Рахмат Жолдубай. Жаңылыктардын соңунда үй жандык токой жаныбарлары достошуп алышат деп эч ким оюна да келтирбесе керек. Бирок алар бирге ойноп, бир үйдө жашай да алышат экен. Мындагы ит менен эноттун достугу өз эле көрүнүп турат. Алар жада калса бир оюнчукту да ортодо ойной алышат. Ынтымактуу достордон болушсун дейли. Биз болсо программабызды ошо менен жыйынтыктайбыз. Сиздер жаңылыктарды мындан сырткары Ынтымак KG сайты аркылуу дагы таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, саламатта калыңыздар.